Bismillah. Assalamu alaikum жылқы күйөрмандары, урматтуу мекендештер. Туугандар, бүгүн 13-iyun болду. 2024 жыл. Бишкек шаары Совхоз Фрунзе айылы. Бул айылды көпчүлүгүңүздөр билсеңиздер керек. Канизавод жакта, мындай айтканда, азыр бул жакта Россиядан 2 фура бээлер келди. Булардын ичинде тайлары, бээлери, кулунду бээлери бар. Булардын сеналарын вес менен коюла турган болду. Азыр ээси дагы бизге толук маалыматты берсин. Общий азыр 30дай баш бар, а? Сатылганы бар экен, сатыл электер бар экен. Эми Жаншаке, булардын эң чоңдору канчага чейин бартат? Эң чоңу 170-тиги бар. 170, мындай 160 бар, 165 бар. Аралаш, Bir кулунду бе бар. Мына кара бе кулуну менен. Ол кара бе. Туган, кулуну эркек. Буну мингич деп аттыңызбы? Мингич бе, жош. Анан кысырлары көбүрөөк экен, Кысырлар көп. Мына. Точно айта албайм, качканбы, качпаганбы, эт багытында эми алып кетсе болот. Булардын сеналарын жөндү коем десин, негизи вес менен коем дедиңиз, а? Анын аягында веске чагып живой вес берейин деп турам. Живой вес берет экен, анын аягында сенасы, эми баарыңыздарга кызык болсо, аягын айтабыз. Азыр пока обзор кылып бээлерди бир жакшы көрсөтөлү. Мисалы, могул тору бе, чабдар бээлердин бойлору канча, могул кара чоңдору? 1.65, 1.67. Могул чабдар канча чыгат? 1.70 чыгат ушунун. Бу 1.70, бунун жашы канча болуп калды? Жашы бирде тууган бе. Ошондо бул асыйбы болуп калат? 4 жашта бе экен, э? Мында кара бие турат. Онда тору чоң бие турат. Мына эки окшош тор биенин жаштары кандай булардын? Тор биенин жаштары бирөө 5 жаш, бирөө 4 жаш. Бирөө аябай чоң экен, а? Мына астындагы оң жагымда бир аз кичирээк, ал байталдай көрүнөт. Каранын жанындагы мына көрүңүздөр, чоң биелер экен. Малдыка дагы болот, а? Малдыка да болот. Малгылам деген нерсе болсо күйбөйт, чоң биелер келди. Бар жо бутуголдору таза экен, э? Бутуголдору таза, жакшы келишти биелер. Бул бүгүн келдиби? Кечеби? Кече түнү түштү булар. Кече түнү түштү, а? Мына жаныбардын баары тишин ачып аттык белеби? Жаш. Жаныбар, жаш. 3 жаш ушу. Бышты, э? Мына көктү көрүңүздөр. 3 жаш. Бул ал жактан тандалып келди биелер, э? Тандалып, баардыгын тандап алып келдик, чоңдорун. Эң чоңдор, а? Россиянын кайсы жактарыныкы негизи чоң болот? Биз билбейм, ушу Омскиде чоң биелер бар экен, ошол биелерди жактырып алып келдик да. Жана Барон деген да ошол жактан чыккан, э? Омскиден. Негизи Омский жактыкы чоң дейт, Алтайский жагы кичинекей болот экен. Азыр могу биелердин баары жогу Омскинин биелери. 2 жаш. Көк байталбы? 2 жаш. Көк байтал. Мына мелдер ушу маллам дегендер болсо, дагы боюна берет, өсөт, узарат. Малдыка көрүңүздөр. Айгырдан токтой элек ушулар. Кысыр, а? Алып коштелеп айгыр көрсөтөт экен. Мына көкпенин 7 жаш. 7 жаш. Бунун кулуну азыр бул жерде жок, а? Жок, кулунду эмес, булар. Только кулун жоктарды алып келдим мен. Бир кулундун беги бар эле. Азыркы гана көрсөткөн, а? Эркек кулуну менен. Калгандары бүтүн кызыр. Кысыр, а? Дагы бери жакындап келебиз. Биз аралаганча могу астында кээр бул байталбы? Бул да 4 жаш. Бул асый чыкма болуп калыптыр, 4 жаш. Бунун эми 5 жаш, 7 жаш, 4 жаш, 2 жаш бардыгы. Эң чоңу бир 7 жаш. Эң чоңу 7 жаш, а? Так, мондо чокар ала чаар болгон бул канча бул байталбы? 4 жаш. 4 жаш. Булар эле жаш экен, э? Жаш. Эттери негизи кандай, сойгонго ылайыктуу? Сойгонго ылайыктуу биелер бар. Анан малгылам дегендер да бар. Мына кулун да жакшы, эркек кулун. Эркек кулун экен, а? Кара бе, минги бе. Кулундун энеси могул чум кара бе экен. Кара кашка болгон да. Мына да учуп да экен, торунун бою канча барып калат деди? 1.65. Мына бул сойгонго да жарайт экен, э? Көрүңүздөр, мына баарын сиздерге бир сыйра көрсөтөбүз дагы. Анан жана айтып өткөндөй, так, мына караны да көрүп коюңуздар. Мал баласы ургачы. Баласы 2023 туулган кулун болот, а? Азыр 1 жаштай. Мына бул дагы кара түстөгү бе? Ушу 6 жаш. 6 жашар. 3 асый буюрса, 3 асый. Могу кулуну ургачы дедиңиз, а? Ургачы. Кулуну. Буну жана малга кылам, анан
скачкага чуркатам дегендер болсо алса болот да. Кулун ошодо чуркап жүргөн мунун линиясычы. Линиялары бардан десеңиз, а? Линиялары бар экен. Так, моуну дагы көрүңүздөр. Мындай орто этүүлөр бар экен. Бул жакта дагы чоңурактары жүрөт. Булар жаңы келгенге чото сәл кыйналып калды да. Бул эми 3 суткада келди, таможня өтүп 3 суткада келди, 3 сутка ачка келди. Эми курсак баштап чыга баштады да. Мына келтир мына. Анан мындан башка дагы негизи эмнелерди алып келип атасыздар ал жактан? Тайларды алып келип атабыз. Азыр тайлар бар, бир 4 тай. Үйдө ал. Пока үйдө кичине. Дем алгандан кийин чыгарат экенсиздер да аны. Азыр мына жалаң гана бээлерди гана чыгартабыз. Эми буларды бирден узун өткөрүп дагы ар бир айдап дагы көрсөтөлү. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ар бир жылкыны бирден дагы даана так кылып көрсөтөлү. Бул жактан бирден өтсүн, сиздер байкап туруңуздар. Анан ар бир чыккан видеого класс басып, колдоп коштоп туруңуздар. Эми бар жогу өзүңүздөрдүн, сиздердин колдооңуздар менен буюрса ушундай ушул ажага жетип жатабыз. Мына ар бир жылкыны көрүңүздөр. Жакса ээсинин номери экранда 2 номер коем, бирөөсү өчүп болсо бирөөсүн көрөсүздөр. Акырынан айдап бериңиз мына. Мына чоң мелер ушундай энчи кылып өзүңүздөр малдыкка да болот, кааласаңыздар сойсоңуздар. Бааларын дагы байкебиз аябай жөндүү кылат. Баалардын эттин баасына ар бирин веск менен айтам деп жатат, анда угабыз. Мына жаныбар. Көрүңүздөр, жылкыларды дагы ушинтип сиздерге айлантып көрсөтүп берип жатабыз. Болушунча ар бир жылкыны так даана көрсөткөнгө аракет кылабыз. Азыр эми эң эле кызыгы, азыр бээлердин жанына барам дагы ээсинин айткан баасын угабыз. Так. Шеп, эми кайсы гана? Так, могу жерге токтойлу дагы. Эми ушундай бээлерди алдыңыз, эми сенасын кызыкты. Азыр сиз кандай кылып коем дедиңиз? Сенасын живой вес 320 сомдон коеюн деп атам. Живой вес. Живой вес кыскасы келет дагы, реальный баа. 320. Таразага тартат. Канча 100 кг чыкса, 100 кг, ошо 320 сомдон эсептеп берет. Мына көрдүңүздөр, бул жагы реальный, анан баганда 250, анан моуну тигиндей деген баа жок. Ар бирин көрдүңүздөр. Жылкыңыздар канча чыкса, ошончо төлөп ала бересиздер. 320 сомдон килограммны живой веске. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сенасында аябай жакшы койду байкебиз, 320 сомдон живой вес. Эми тандаган жылкыңыздардан калганы өзүңүздөрдөн зависит этет, канча чыгат жылкыңыздар. Атак баасын реальный болду. 320 сомдон живой вес тандап ала бересиздер. Тай аласыздарбы, беби, кулун менен аласыздарбы, кандай гана жылкыны албаңыздар, 320 сомдон мына весин коюп бердим да. Жаныбарлар, машалла.